24-февралда бул эки жаран Басокон районунун тургундары Мирзарахимова айткан менен Шарабидинова Адинанын өзүнүн аты Зульфизар ошолор экөө мыйзамсыз эч кандай бир документи жок, эч кандай бир далили жок. Булар Акипреске конференция беришип, андан кийин 7-каналга келип беришип, менин атыман TikToктон аккаунт ачып, мыйзамсыз аккаунт ачып, ошол жерде телефон менин сүрөттөрүмдү коюп алып сүйлөшүп булар. Мени мындай кылган, анан акча алган, биздин акчабызды бербей, анан уруп кетип, анан үйүмөн кызым үйсүз калган 350 миң эл, анан 750 миң деген. Алардын бардыгын алган. Кызы алып 2012-жылдан бери кызын тааныймын. Мен ашкана иштедим. Ашканама келип, ошол жерден эже деп менен эжесиңди болуп, мага подаркаларды алып келип, ошондой кылып туруп, анан булар акчаны берип туруңуз, мен Турцияга барып, товар ташыйм, мен деген детский товар сатамын, пижама сатам, одеял сатам деп, андан кийин өзүнүн эжеси дагы сатат деп, менден акча алат. Ошентип бөлүп отуруп, менден 750 миң сомду алып коет. 750 миң сом алгандан кийин мага акчамды бербейсиң десем, эже мен Турцияга барып иштеп келейин деп туруп, бул мага Турцияга качып кетет. Турцияга качып кеткенден кийин 3 жыл өтүп кетет. 3 жыл өтүп бербейсиңби десем, жок, ошол боюнча бербеймин деп бул мага неме кылган. Андан мурун эле Турциянын алдына кетип атканда менде акчам жок, мен банкрот болуп калдым. Жок деп. Ал эч кандай банкрот болгон эмес, мунун бир эмес 2-3 жайы бар. Ошол менен акчамды 2 жыл, 3 жыл болуп атат. Ошол менин акчамы булар 2 места сатып алышкан. Ал малда деген бир чек жөнөкөй эле жердин чеги, бир 50 миңге жетпеген чек болчу. Мен ошол малда 750 миңге канча чек алсам болот эле. Булар оборот кылып Турцияга барышып, Турциядан булар товар ташып, жерлерди алышып булар. Андан кийин апасы дагы ошол менин акчамы Круговойдон чоң магазин алып, ал жерде Турциядан кызыл товар ташып, ошол жерде Турциядагынын бүт эркектердин носкисинен баштап, кепкасы, пальтосу, дубленкасы, спортивный шымдарынан бери сатат. Бул жерде мени каралоо максатында экөө ал жерде айтып атат, менин кызым мыйзамсыз үйүнө алып койду деп. Бул деген мыйзамсыз булардын кылган каралоосу. Менде бүт мынакей кызыл китеп бар. Кызыл китеп менен мен булар бербей койгондон кийин сотко бердим. Сотко берип 2014-жылы мага сот решение, 2016-жылы сот решение чыгарып берет. 17 август 16-жылы решение чыгаргандан кийин айткан айтат, мен билбейм, кантип алып койду, мен барган эмесмин сотко деп. Мынакей бүт бар жок, соттун далилдери бар. Ал жерде бул мыйзамдуу өкүл керек, сотто аткаруш үчүн деп мыйзамдуу өкүл ким шайланат дегенде Мирзарахимова кайткан, өзү барган. Өзү барып мыйзамдуу өкүл болуп шайланган. Мына жерде бүт өзүнүн чечимдери бар. Мына жерде андан кийин сот анан айтып атат, бул госрегистр кандай булар? Барып туруп эле өзүлөрү өткөзүп бере береби деп. Мынакей госрегистрге мындай деп жазып атат, сот аткаруучулардын барагына. Сот аткаруучулар Базаркоргон райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо мекемесине аткаруу үчүн жиберет деп. Бул жерде мынакей көчүрмөнү алдым деп Мирзарахимова кайткан берип атат. Көрдүңбү? Мынакей документ. Менде бүт документтер бар. Алар келип отуруп эле базардан келип, ошо базарда кийими боюнча эле келип, мына жерде өзлөрүнүн сабатсыздыгын, өзлөрүнүн адепсиздигин, ушундай бир мындай көрүнүштөрдү мени жалган жала жаап, ушундай көрүнүштөрдү кылып, кыйкырып сүйлөп, колдору менен жаңсап, ошол жерде мен айтып атат, мени бакырып сүйлөдү, бизди урду деп. Мына жерде келип отуруп өзлөрү колдорун жаңсап, ошол жерлерде бакырып, кыйкырып сүйлөп атышат. 168 соттук жерди алмалды ошол 100 миңге бирөө бир абасы буга дарыны кылып өткөзүп берген экен. Бул дарственный деп туруп, бул китепте дагы бар. Ошондо мынакей өзү 15-06-21-inde мен алдым, көчүрмөсүн алдым деп туруп, мындай кылып туруп кагаз берди. Андан кийин бул үйдү бошотуп бериш керек болуп калып, менин атыма өттү. Мынакей 8-06-2021-жылы сот өткөрүп берип атат мага. Андан сот өткөргөндөн кийин үйдү сот аткаруучулар. Андан кийин мындай деп жазып атат тилхатта. Мирзарахимова, мен Мирзарахимова кайткан, ишенимдүү өкүл, мен кызымдын 168 соттук жерин эшигин мен өзүм барып ачып бердим деп мына жерде тилхат жазып берип атат. Мынакей 17 август 2022-жылы. Ушунун бардыгын мынакей документтештирип, отчет оценщик барып 201 миңге баалап берип атат жерди. Кайсы жылы бааланды? 2021-жылы бааланып атат. Бул жерде кайткан, өзү барып ачып берип эшигин, ошол жерден мага
бардык тилкаттарды берип, өзүм ачып бердим үйдү деп тилкатты берип атат. Бул айтып атат, мен үйгө барсам эле, мен билген жокмун, үйдө Турчубаева Райгүл турат. Мен ал жерде жашабайман. Тем более бул өзү барып эшигин ачып берип, култарын. Бул жерде менде видеосу да бар. Мынакей видеосунда айткан өзү ачып берип атат. Муну дагы сот аткаруучулар так бергени деп, мынакей бул жерде өзүн ачып берип атат. Мынакей бул жерде бул сүрөтү дагы бар. Буларга мыйзам барбы жокпу? Ушундай келип алып туруп эле өзүлөрү сүйлөймүн десе, каалагандай сүйлөп, каалагандай калчап, бирөөнү каралап, бирөөнүн аброюна шек келтирген нерсеге булар жооп бериш керек. Анан булар теледен гана эмес, булар ТикТоктон дагы көрсөтүп атышат. Ал ТикТоктон деген канчалаган адамдар көрүп, мени ушу действительно жалганчы бирөөнүн үйүн тартып алган, процентке акча берген деп, ошондой деп жаман көрүп атышат. Мага өткөрүп берип атканда техпаспорту жок болчу. Техпаспортту бардыгы мен өзүм акча төлөп, өзүм ошо жерде үй урап түшүп калган үй. Үйдүн бардыгы мен кайталап салып, кайталап түгүн шылап, башкалап урдуруп, анын фундаменти жок үй экен. Кичинекей 1,68 квадрат жердин бул жеринде кичинекей үй, анын бүт ремонтторун кылып, эшиктери бүт урап түшүп калган, заң басып кеткен. Полный ремонт кылдырып, 700 миңге ремонт кылдырдым. Анын дагы бүт бардык менде документтери бар, бүт бардык алган квитанцияларым бар. Андан кийин мен 2023-жылы мен бул үйгө техпаспорт алып атам. Техпаспортты мен алгандан кийин, андан кийин буга кошулат экен. Ал техпаспорту жок, бул үй кошулбайт. 2001 миңге мага жерди гана балап берген. 850 миңден 100 миңди кайтарып туруп, анан мага ишеничке кирип атат. Анан мага Турциядан бир майда чүйдө бирдекелерди алып келип берип атат. Мени ишендирипчи. Анан кийин мен жөнөн эле ал акчаны биринен бирин бербеймин да. Мага биринчи берген акчамды кайтарып берди. Кайтарып берип туруп, ошону менен 850 болчу, 100 миңди кайтарып берет дагы. Андан кийин аны дагы мындай 50 миң, 20 миң, 10 миң, 5 миң кылып туруп кайтарып туруп, ошол 100 миңди мен анын распискасын кайта бергенмин. Ошентип бул мага 850 миң болчу, 100 миңди кайтарып берген. Ошого мага ишеничке кирип, анан анча мынча товар алып келгенде, жаманакей сизге подарок деп алып келип берчи. Дагы бөлүп кайтарышты. Андан кийин мен сизге ошонун баардыгын эме кылгандан кийин бүт товар оборот кылып туруп, анан мен сизге чыгарып берем деп, кайта өзү товарын оборот кылып, Турцияга барып, Турциядан бүт товарларын ташып, эжесине ташып, өзүнө ташып, андан башка алмалды чоң акча болчу, ал акчачы. Ошол акчага оборот кылып туруп, магазин чоңойтtu. Анан кийин магазин алышты. Анан Круговойдон апасына бир магазин алып берип, азыр бул Орушчан дейт, Орушчан эмес. Орушчан болсо бул 10 жылдан бери Турцияда иштеп жүрөбү. Эми элестеткиле, Орушчан адам Турцияда иштеп, ошол жактан товар салып, ошол жактан акча салабы? Эч кандай Орушчан эмес. Шарабидинова Адина боюнча айта турган болсок, бул Адина дегенге аябай сөз жок, вообще сөз жок да. Бул базарда нан сатылыш болуп отуруп, ошол жерде элдин баардыгынан көрсө, бул мен мурун анча тааныш эмесмин, мага келип, баламдын боору ооруп атат, цирроз печень болуп калды. Цирроз печень болуп, бул мындай өлүм алдында жатат. Ошого мен эме кылбасам, акча таппасам, бул балам аябай коркунучта, оор акыбалы деп мага ыйлап келген, шолоктоп, ошол жерде үнүн чыгарып, анан мен аны көрүп туруп, баласы да бала деген, энеге бала деген аябай мындай жаны да бала. Анан ошого мага акча берип тур дегенден, ошондо мен акча бергенмин. Биринчи жолу. Канча сом? 30 миң акча бергенмин. 30 миң акча берип, кайсы жыл? 2020-жылы. Андан кийин 2000 ошондон кийин эле бир айдан кийин менин жүрөгүм ооруп атат, менин давлением көтөрүлүп кетти, мен баламдын артынан менде давление болуп калды. Райгүл мага акча берип тур, эми Кудайдын жолунда ушундай мен дагы кичине лечение алып албасам 1 сом акчам жок деп ошондой деди. Мен айттым, балдарыңыз барбы, балдарыңыз бербейби, балдарыңыздан албайсызбы? 3 балам, 1 кызым бар. Алар мени карабайт, мен эч кимден жардам сурай турган эч кимим жок деп, бул мени ошентип мындай бере берип турбайбы, мындай боор келип турбайбы деп туруп, бул менден дагы экинчи жолу акча алып кетет. Андан кийин үчүнчүсүндө мен сенин акчаларыңан кутулушум керек, дагы оборотко акча берип тур деп отуруп, менден 210 миң акча алып койду. Анан мунун өзүнүн Рахымса деген апасы менен бир тууган эжеси бар.
Анан ол рахымса келип айтат, ол банкрот болуп ошентип менин дагы акчаларымды бербей атат, менин нандарымды берсе менин акчамды дагы бербей атат, менде дагы ошончо сом акча карыз болуп кетти деди. Бир 50-60 миңдин тегерегинди же 80 миңдин тегерегин айтты, мен аны точно билбеймин. Менден карыз болуп кетти, ошол карыздарын төлөп алсын, 20 миң акча берип тур дегенде жок бербеймин десем, мен өзүм кепилдик болом деп туруп, ошону менен 230 миң сом акча алып коет. Андан кийин бул көрсө, бул менден эле эмес, ошол базарда, ошол жерде жүргөндөрдөн, ушул мага кандай кылып менден алдап алса, ушу баласынын боору ооруп атканын, өзүнүн давление болуп аткандарын айтып, бир 10 чакты адамдардан бул акчаны мындай алдап алып коет да. Бул алган адамдардын аттары бар бул жерде. Разиядан 70 миң карыз экен, Бектурдан 100 миң карыз экен, Автомбек дегенден аябай көп сумма экен, аны айтпады. Айнурада картошка саткан кыздан 40 миң карыз экен. Назгүлдүн где-то бир 200 миңдин тегерегинде карыз экен. Андан башка Кочкор Аталык ошо неме нанга деп алыптыр, андан дагы ошондон дагы карыз экен. Андан башка ошо Кундуз Ишибой деп отурган, андан 100 миң карыз экен. Анан мен билбегендерин дагы эжер айтып атат, көп суммада акча карыз кылышат деп акчаны ала берет, анан бербейт. Булар ушинтип үйрөнүп калган деп. Ал бул менден айтып атат. Адинаны пресс-конференция бергенде мени келип уруп кетет ана баландай. Мен наоборот, мен барсам сен неге келесиң? Мен азыр давлением көтөрүлүп кетип өлүп калсам сени жазып беремин деп